Саламатсыңар урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз кайрадан Мурас программасын сиздерге сунуш кылабыз. Анда эмесе Мурас программасына кош келиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өткөн көрсөтүүдө жакшы бир темабызды баштадык эле, кыргыздар тирүү Кудайга ишенген деген. Анан биздин студиябызга кайрадан биздин конокторубуз Садык Дордоевич Өмүрзаков. Саламатсызбы? Илимдердин кандидаты Мамбеталиев Аскар, христианство тарыхынын изилдөөчүсү. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Тыналиев Айтбек, Библия боюнча теолог. Саламатсыңбы? Саламатсыз. Демек, биз ушул өткөн баштаган жакшы ушул темабызды улантсак, кыргыздар тирүү Кудайга ишенген деген. Азыр мен ушул сөздү Аскар байке сизге берсем, сиз өзүңүздүн ушул оюңузду дагы бөлүшүп кетсеңиз. Изилдөө боюнча, туура айтты, жанагы несториандар бул жака келген боюнча. Негизи христиан деп аталыш бул Антиохия жыйында башталган. Антиохия жыйынга чейин, Антиохия деген азыркы Туркиядагы Антакия деп аталабы, азыркы аталыш боюнча. Ошол жердеги шаар, ошол Антакиядагы христиан деп аталышка чейин алар христиан деп аталган эмес, Исанын шакирттери негизи. Анан ошо Антакияга келгенден кийин баягы саясий христиандык патриархтардын, баягы чоң жетекчилердин, пасторлордун арасында бири-бирин көрө албастык болуп, мен тарыхчы болгондон кийин бул жерин дагы ачык эле айтып коюшум керек. Турцияда талаша кетишип, анан бул байке айткандай 3-4 кылымда Нестор деген аксакалды, ал өзү Сирия, ирандык болгон, теги кууп жиберген, сен деген ерес экенсиң деп. Көп жылдар бою аны жалган окутуу, ерес деп жүрдү. Бирок ошол Нестор аксакалдай бул өзү негизи азиат да, теги. Нестор аксакалдай жакшы кабарды жан дили менен тараткан, андай несториандардай өмүрүн курмандыкка берген адамдар аз болгон да. Буларды батыш христиандары чыгышка кубалап жибергенден кийин, булар чыгыштагы бардык элдер менен өтө ынтымактуу болушкан. Кыргыздар менен дагы, уйгурлар менен дагы, Кытайга барганда Кытайлар дагы булар жакшы кабыл алган. Анткени булар ал элдерди сыйлап, ал элдер үчүн чындап күйгөн эмелер болгон. Ал элдерди эч качан басып алган эмес, колония кылган эмес. Ийгилиги көп болгон. Бирок башка христиан тармактары, мисалы үчүн православдар буларды көрө алган эмес, ачык айтыш керек. Ошонун негизинде булар жок болуп кеткен да Кыргызстанда. Мен эми ошонун теги биринчисин айттым, бул монгол талааларындагы, монголдордун арасындагы христианствонун чегинде кыргыздар азыр айтып атпайбы, динге анча берилген эмес деп. Христианстводун кээ бир уруулары болгон, мына азыр айтайын. Найман уруусу, Керей уруусу, булар казактарда да бар албетте, башкаларда да бар. Меркит уруусу, булар өтө берилген, христианга берилген кишилер болгон. Азыр айтсам, мына кээ бирлери ишенбейт. Анткени адамдардын баарын кийинки убактарда тарых мындай бурмаланып кетти да. Бурмаланып кетип, бир идеология, кандайдыр бир советтик идеология, андан мурда дагы бир кандайдыр идеология, андан кийин кандайдыр бир диний идеологиялардын негизинде бул эмелер тарых бурмаланып кеткен. Бирок негизинде убагында Кыргыздын кээ бир уруулары абдан берилген, өтө берилген несториандар, христиандар болгон. Мына андан кийинкиси, мен могул Гарвардтан мугалим Ричард Фольц деген абдан жакшы жибек жолундагы диндер деген. Бул аксакал айтып кеткендей, Түркменияга келишкен. Булар 2-кылымдарда эле Марфта митрополитен деп коет. Ал жерде бир нече толтура жыйындардын чоң болгонда Марфта, Кашкарда жыйындар. Кыргыздар ал убакта түндүктө болгон, Минусинский жакта, теге Енисей жактарда болушкан. Анан кыргыздардын арасында урууларына жеткенде ошол жөнүндө бул баяндайт. Үчүнчүсү мына бул жерде Россия, Центральная Азия, Монголия дейт. Мына юрталардагы неме. Бул жерде ушунчалык чоң китеп, бул дүйнөнүн тарыхы, диндердин тарыхы деген библиотекада сакталып турган экен. Мен сатып алдым, өтө кымбат китеп. Бунда сонун фактлар жазылган. Андан кийин эле мына өз үстүнө эле карасак, бу жерде Табышалиева, бул советтик жазуучу, биздин кыргыз. Вера в Туркестане. Бул жерде да жакшы айтат христианствонун тарыхы жөнүндө. Мындай
азыркыларга караганда мындай тагыраак фактка негизилген окуяны берет да. Бирок азыркы биздин моментте христианство тарыхын туура эмес окутуп атат мемелерде, университеттерде. Айтып атат, булар деген таптакыр же атеисттик көз караш боюнча, же бир баягы башка диндин көз карашы боюнча окутуп атат да. Бир жакка тартып. Христианство бир наивный бир кандайдыр туура эмес тарых жок. Бир да китеп жок. Ошол китепти чыгарып берсе жакшы болот эле да. Чындык болуш керек. Мен өткөндө жазып туруп бир университеттин мугалимдерine, профессоруна барып айттым. Мына мен жаздым христианство тарыхы боюнча мындай экен, кыргыздын көп уруулары христиан болгон экен, биздин балдар деген чындыкты үйрөнүш керек, анткени биз аны азыркы китептер боюнча окута берсек, алар туура эмес көз карашта болуп калса, тияка чыкканда шылдың болобуз десем, тигил айтат, керек болсо азыр чын болсо да азыр чыгарбай эле койгонуң жакшы дейт. Аны мен айтып, чындыкты кантип жазып койсоң, чындыкты айтыш керек десем, кээде чындыкты айтпай эле коюш керек дейт. Көрдүңбү? Чындыктан коркот биздин көп адамдар. Бир динге меткен. Анда профессор боло албайт ал адам. Профессор, окумуштуу киши эч бир динге, эч бир идеология эметпей, факты болгондой жазыш керек. Анан мен ойлоп атам, баары бир чыгарып көрсөмбү депчи. Анткени бул милдет. Коперник деле жер тоголок деген үчүн өлтүргөн. Чыгарыш керек. Мындан кийин бул эң акыркы соңку тарых, жакшы документ, но Германиядан бизге келген меннониттер, бул мындан 2 кылым мурда Россиядан көчүп келген биздин баптисттер жөнүндө. Меннониттердин аталары баптисттер, булардын тарыхы дагы бизде традициялуу, булардын да тарыхы эмеси, тамыры Кыргызстанда чоң. Кыргызстандагы көп айылдарды ушулар негиздеген. Ушулардан кийин эмки тарых башталган. Мына бул 5 китепти мен жөн эле мисал катарап келдим. Мен үйдө толтура момундай китептерди окуп чыктым, толтура. Анан ошол китептер жазылган жерлерге барып келдим. Жана мен айткан жерлерге, Ак Бешимге барып келдим, Краснореченске, эмеге барып келдим, Ташрабат ушул жактарга. Тарткан жоксуңбу? Сүрөттөрү менен баарын тартып алдым. Элдерден сурадым, издерин, тиги китепте жазылгандар текшериш үчүн өз көзүм менен көрөйүн деп. Далил болуш үчүн. Далил көрөйүн деп көрүп, ишенип келдим да. Мен эгерде эме болгум келбейт да, бир христиандардын жетегинде кетип калгым келбейт. Же мусулмандардын жетегинде кетип калгым келбейт менчи. Мен тарыхты так кандай жазып калтырыш керек. Антпесек калыс. Антпесек сыртка чыкканда уят болуп калып атабыз. Алар айтып атат, сен тияктын эми өзүңдүн идеологиңде маңкур сыяктуу сүйлөп атасың дейт да тигилерчи. Чынында андай болгон эмес десе, оозун жаап калат экенсиң. Анткени дүйнө чоң, Кыргызстан кичинекей. Биздин эле ойдой болбош керек. Чыныгы так болуш керек. Кандай болсо ошондой жазып чыгарышыбыз керек. Тарых деген негизи ал адамдардын жашоонан алынган чындык болуш керек. Тарыхты эч качан биз өзүбүздүн оюбуз менен бурмалап, же болбосо кандайдыр бир бүгүнкү күндөгү, бүгүнкү шартка, заманага байланыштуу биз бурмалаганга укугубуз жок. Тарых андай нерсе эмес. Тарых бул идеология эмес. Бүгүн биз мындай көз карашта жашайбыз, эртең мындай көз карашта жашайбыз деген. Тарых деген бул из калтырган, бул чындык, бул сактала турган, бул кылымдан кылымга, атадан балага өтө турган нерсе деп мен ишенем. Ошон үчүн мен сиздин көз карашыңызга толук макулмун. Чындыкты негизи жарыкка чыгарыш керек. Чындык дайыма жарыкта болуш керек. Ошон үчүн Кудай ушул өзүнүн китебин жазганда дагы ушул Библия болобу же Кудайдын дагы ушундай бир чындык нерселери бул тарых боюнча, тарых сыяктуу бул кала берген. Эч ким аны бурмалаганга укугу болгон эмес. Ошон үчүн бул мен дагы сиздин оюңузга туура кошулгум келет. Дагы бир кошумуп коеюн. Эме христианство, несторианствонун тарыхы Кыргыздарда исламга караганда мурдараак болгон да, улуу. Айтып атпайбы, кыргыздар дайым эле мусулман болгон же теңир болгон деп. Мен калыс кишиге айтайын, кыргыздар көбүрөөк мусулман болгонго караганда христиан болгон. Христиандар исламга караганда мурдараак келген кыргыздаргачы. Вот ушул фактты айтып коюшум керек. Анткени чындыкты айтышым керек да. Жаман көрүнөмбү, жаман көрүнбөймбү, бул китептер жазылган. Мен ойлоп тапкан жокмун, мен өзүм көргөн, окуган нерсем айтып койсом болбойт. Чоң рахмат Аскар байке. Айтбек, ушул боюнча сен эгерде кошумчалай турган болсоң, кошумчалап кетсең болот. Эми тарых боюнча айтсак, мен андан да мурункун айтат элем да. Азыркы мисалы биздин эле тарыхчылар, кыргыз эле тарыхчылар, ошол эле чет элдик, бул Европа, германдык, орус тарыхчылар айтып атпайбы? Кыргыздар силердин ата теңер гундар деп. Туурабы?
баары эле ошентип айтып атат. А эгер гундарды эле карап көрсөк, алардын деле арасында илгери эле машаякчылар болгон. Мен эле билгеним 5-6 бир ханы христиан болгон да гунда. Мисалы Аттиланын эле чоң атасы Харатон, ал да христиан болгон. Донат, ана Аттиладан кийинки деле падышалар бар ушундай 2-3 христиан болгон да. Эгер ошону ата тегибиз, ата бабабыз десек, биздин кыргыздын ата бабабыз илгери эле христиан болуп келатат. Бул тарых. Чоң рахмат. Биз өткөн көрсөтүүдө ушул тарых жөнүндө бир кеңири сүйлөштүк. Жакшы, биз тереңине кирдик. Биз ушул христианствонун негизи эле ушул кыргыздардын тирүү Кудайга ишенүүнө биз ар бир китептерден, интернет материалдардан, булактардан баардыгын далил негизинде, бул жөн эле ойдон алган сөз эмес, биз далилдеп сүйлөштүк. Эми мен бүгүн ушул көрсөтүүдө ушул келишим жөнүндө дагы токтолсок деген бир оюм бар. Ушул эгерде эл ушул Кудайга ишенсе, ушул Кудай менен болгон бир келишими болуш керек. Ушул келишимди кандай сактаган, кандай ушул салттарга айланган, анан кандай ушуларды кармап келген. Анткени бу дагы маанилүү нерсе деп ойлойм. Бул азыркы өткөн аз тарыхты айтпадыкпы? Ооба. Тарых боюнча кыргыздын машаякчы экенин айтпадыкпы? Анан азыр Библия аркылуу, Кудайдын сөзү аркылуу келишим жөнүндө айтсак болот да. Кыргызда кол алышуу салты болуптур да. Кол алышуу. Монтипчи. Анан бул жөн эле кол алышуу эмес экен да. Бул кол алышуу мындай эмес. Бул кол алышуу салты, бул келишим. Бул антташуу, убадалашуу. Мурда Кыргызда деген айтып койчу экен. Кол бул Кудайдын мөөрү депчи. Кыргыздар. Анан бул уже бул келишим да, бул аябай. Анан дагы мурун уруу башчылар эгер бул казатка чыгарда, же бир проблема чечерде, же бир убадалашып, антташып, макулдашканда кадимкидей ак боз бейни союп туруп, муздап туруп, анан эгер ким ушул мамилебизди бузса, же убадалар аткарылбаса ушул ак боз бейни муздалып калсын деп, ушундай колдорун уруу башчылары канга баягы канды тозуп алат да, ак боз бейнечи, ошону идишке коюп, анан колдорун ошо канга малтышкен да, ушинтип антташып келишим түзүшкөн. Бул даже Манас эпосунда да бар да, мындай жери бар. Ак боз бейни союшуп, ай туягын чалышып, качкандардын баарысы как ушундай болушсун, хандарынан, карысына хандарын колун канга малышып деген ушундай жери бар да. Бул деле Манас эпосундагы баягы келишим. А келишим карап көрсөк бул Библиядан башталган да. Мисалы эң эле башталганы бул Библия боюнча изилдеп келишим келсек, эң кызыктуусу кыргыздарчы Кудай менен, тирүү Кудай менен эң башынан бери эле ушул Кудай менен келишимде келген эл экен да. Келишим келген эл экен. Муну эми азыр Библия аркылуу, салт аркылуу далилдесек болот да. Анан бул келишим жөнүндө Библия боюнча келишим жөнүндө айтып бергим келет, ошто түшүнүктүүрөөк болсунчу. Эң биринчи билесиңер, бул Адам ата бабанен башталган да, негизи адам баласынын жашоосу. Анан эң биринчи Кудай, тирүү Кудай, жараткан Кудай адам менен келишим түзүптүр да. Ага айтыптыр. Тиги жамандык менен жакшылыктын дарагынан жебе, ошол күнү жесең өлүп каласың деп ушинтип осуят кылып келишим түзүптүр да. Бирок адам аны баягы аялдын тилине кирип, жеп алып, ошентип күнөө кирип, бул дүйнөгө каргыш кирип, баягы Кудайдан ажырап, куулуп калыптыр да. Бирок ошол учурда деле баягы бул адам бузду да келишимдичи. Бирок Кудай келишимди бузбаптыр. Дагы эле ошол адам менен союзда болуп, келишимин бузбай, бирок ошондо дагы күнөө кылдың, бирок mesela баары бир куткаруучуну жөнөтөм деп, баягы Иса Машаяк жөнүндө куткаруучун баягы пайгамбарчылыкта айтыптыр да. Андан кийин ошол баягы күнөө киргенден кийинки эки адамдан кийин келишим бул Ной менен болгон келишим. Билесиңер да, баягы адамга күнөө кетирип, анан аябай бул дүйнө күнөөгө батып, анан аябай ушу Кудай ушунчалык жүрөгү ооруп, ушул адамдардын күнөөгө батып кеткенден ушу айла кетип, анан бул потоп, топон суу кылганда, топон суу кылганда баягы бул жерди адамдарды жана идишти, аякты жуугандай эле жууп салган. Баягычы бүт эле тирүү жандын бири калбай эле, бир эле ошол Ной, анан балдары, Сам, Хам, Яфет, үчөө үйлөлөр менен эле калган. Ошондо Ной менен келишим түзүптүр да Кудай. Эми мындан кийин мен
бул жерди тирүү жандарды, адамдарды эми топонсу менен кырбай, ошол келишимдин белгиси деп азыр деле биз көрүп калабыз го, радуга деп коебуз го, чыгып калат. Асан Мусага. Ошол бул Кудайдын ошо Ной менен болгон, адамзат болгон келишим экен да. Ошто экинчи канча эми күнөө кылса да эми кандай болсо дагы эми мен кырбайм деп, анан ушул асмандан баягы булут жибергенде дейт, ошол радуганы көргөндө, көк желени, анан ошондо мен баягы келишимди эстеп, анан мен топонсо кылбайм деп, ушул убакка чейин Кудай бизге ошо келишим негизинде чыдап келатыптыр да, адамдардачы. Анан уже үчүнчү келишимин уже билесиңер, Ибрайым менен болгон келишим. Ибрайым менен болгон келишим бул Библияда жазылып турат. Ибрайымга айтып атат: мен сен менен болгон келишимим бул баягы эркек аттууларды сүнөткө отургуз, ким сүнөткө отургузса ал элдин ичинен баягы жок болот, сөзсүз отуруш керек деп. Ушул аркылуу мен батамды берем, ушул аркылуу сени улуу эл кылам, ушул аркылуу тукумуңа батамды берем, ушул аркылуу сени жер берем деп убада берген да, туурабы? Бул Ибрайым менен болгон келишим, эң биринчи келишимчи. Андан кийин болгон Муса менен болгон келишим экен да, Библия. Муса менен болгон келишимде, билесиңерби, Египеттик кулчулуктан алып чыкканда, Израиль элин алып чыкканда, Израиль эли баягы Египетте ушунчалык кулчулукта кыйналып аткан учурда анан Кудай эстептир да, өзүнүн келишимин, Ибрайым менен болгон келишимин эстеп, анан ошол еврей элин кулчулуктан алып чыгыптыр да. Ошондо баягы айткан эме Пасах. Билесиңер да, Пасах баягы кыргыздар азыр баягы Пасха. Пасха, анан азыр Пасха, Курбан айт. Кыргыздар баягы айтпадык белек. Пасханы бул баягы кыргыздар бир койду алып келип эле, бир боз үйгө 2-3 үй беле чогулуп туруп эле бир жеп коюп, сөөгүн сындырып, ошонун баардыгы эле келген бул Пасха экен да. Кыргыздар дайым эле ошо Пасха кылып келиптир, ошо жегени мененчи. Андан кийинки келишими бул жанакы келишим сандык. Келишим сандык. Муну дагы айтат го, Кудай тиги Мусагачы сандыкты жаса дагы ичине баягы 10 осуятты ичине салып кой, Кудайдын сөзүн салып кой деп. Туурабы? Ал келишим сандыгы. Келишим сандыгы дагы бул кыргыздын баягы жана Пасах, бул мындан ачканда келишим сандыгы Муса менен болгон келишим, андан кийинки Бөөт менен болгон келишим, анан эң эмеси бул Иса Машах менен болгон келишим, жаңы келишим деп коет. Библия экиге бөлүнөт да, эски келишим, анан жаңы келишим деп. Ушул келишимдин баардыгында кыргыздар болуп келиптир да. Эми ошону баягы салт аркылуу карап көрсөк да. Сүнөткө отурган көбүнчө баягы биз ойлойбуз да, мусулмандан чыккан депчи. Негизи бул баягы мусулман дини жарала электе эле жок кезинде эле тиги убакта эле кыргыздар сүнөткө отуруп келиптир да. Бирок мен точно билбейм кайсы убакта сүнөткө отура баштаган. Бирок буга мен далил кылып айтып атканым, бул жерде айтат да, Кудай сөзүндөчү, эгерде ким сүнөткө отурбаса, ал Пасах тамагын жебесин дейт да. Кыргыздар сүнөткө отургандыктан жана Пасхаларды өткөрүп келген. Карабайсың. Анан келишим сандыгы. Билесиңер да, биз боз үйдүн төрүндө турат дайым сандыкчы. Бул деле келишим сандыгы баягы чатырдын төрүндө, ыйыгында турганда, кыргыздар деле ошондой мамиле кылып, төрүгө коюп алып, анан мурда аяка ыйык китеп Кудайдын сөзүн салып чыккан, кийин эле бурмаланып кетпейди жаным. Баалы идиш, конфеттер салат. Конфеттер салып кетип, бул уже баягы кийин бурмаланып кеткен. Негизи биздин ата бабаларыбыз анын келишим сандыгын сактап келген. Салт кылып келген. Анан эң кызыгы мындай экен да, салт кылып. Тиги сандыкчы, кыргыздар деген лишний эчтеке көтөрбөгөн эл экен да, мындай чогултпаганчы, байлык чогултпаганчы. Анан ушул именно сандыкты таштабай, неудобно экен да, муну көтөрүп жүргөн, көчкөн дагы, бирок муну таштачу эмес экен да. Анткени бул Кудай менен тиешелүү келишим болгондуктан, Кудай берген буюм болгондуктан. Буюм болгондуктан. Анан дагы бул Библиядагы размер менен кыргыздардын размерин карасаң, аябай окшош. Ошол да, азыр кээ бирлер жазып атпайбы, кичинекей чоңдо. Бирок негизги мурунку эмелер точно ушундай да. Библияда жазылган. Андан кийин бирок ал убакта айткан баягы сыртын алтын менен каптагыла. Эми алтын бардыгы жок дейм. Азыр биз калай менен каптачу эле го. Сары калай. Сары калай менен каптап. Бүт баары ошо Кудай сөзү менен да. Карабайсыңар. Таң калыштуусу бул сандыкты эч качан жаман кылып жасаган эмес кыргыз эли.
сандыкты негизи баалап келген, сандыкты төргө коюп келген, сандыкты коостоп келген. Менин азыр бала чагымда кичинекей чагымдан баштап эле билем, эң төркү тамда, эң конок отура турган чоң залбы же төркү тамбы ошол жакта сандык турчу. Сандыкта жанагындай ар кандай боектор менен боеп, аябай кооз, мындай бир тоолорду тартып, күндөрдүн чыкканын тартып, мындай бир кооз кылчу. Анан мен ал убакта эч нерсе түшүнбөгөн кичинекей бала болсом дагы билчүмүн, бул баалуу нерсе окшойт деп. Көрсө бул кыргыздардын салтынан келе жаткан, эзелтен бери келе жаткан бул Кудайдын келишиминин сакталышы деп түшүнүп атам мен азыр. Ана бул келишим боюнча айтканда, мисалы келишим менен бул Израиль эли келген да, эски келишим мененчи, бирок алар жаңы келишимге кирген эмес да, Иса Машахты кабыл алган эмес. Ошо эски келишимде калып калган. Азыркы болсо христиандар болсо эски келишим менен эмес, жаңы келишим менен жашайт да. Кыргыздар болсо эски келишимди да кармаптыр, жаңы келишимди да кармаптыр да. Бүт келишимди бар экен да. Барабайсыңбы? Ошо кыргыз Кудай, тирүү Кудай менен келишим болгондуктан ушул убакка чейин тукум курут болбой, Кудайдын батасы тийип, жанекиндей чоң ушундай жеңиштерге жетип, кыргыз баягы келатыптыр да. Бул Кудайдын баягы Кудай анткени келишим аркылуу, бул келишим аябай маанилүү экен да. Эгер Кудай менен келишим түзүп койгондон кийин Кудай өзүнүн жоопкерчилигин алып, ал элди Кудай сактап, кайтарып, батасын берип, колдоп келет экен. Кыргыздар келишимде болгондуктан ушул убакка чейин келиптир деп ойлойм да. Анан бул жаңы келишимди айтып атам да. Мисалы кыргыздар динчил, мыйзамчыл эмес да. Эркиндикти сүйгөн, рухта жашаган, Кудай менен түзмө-түз сүйлөшкөн эл да. Ушул аркылуу мен билем да, бул жаңы келишимди дагы билгенич, анткени Кудай сөзүндө айтпайбы? Менин жаңы келишимим мындай дейт. Рухумду, сөзүмдү алардын жүрөктөрүнө салам, алардын акылына, жүрөгүнө жазып коем деп Кудай сөз. Ошондуктан баягы эми кыргыздар мурда деген мындай болот атпайбы? Сандыктычы. Мурда сандыкка 10 осуятты Кудайдын сөзүн салчы да. Жазалган сандык. Бул жаңы келишимде азыр биз сандык экенбиз да. Кудай өзүнүн баягы осуятын, руху, сөзүн биздин жүрөгүбүзгө салып койгон. Кымбат баалуу идиш сыяктуу. Азыр биз уже сандык болуп атабыз да. Сандык эми бизге деген ичибизде. Кудайдын сөзү, Кудайдын руху, Кудайдын мыйзамы биздин ичибизге салып койгон. Айтбек, ушул жерден сен аябай жакшы сөздөрдү айтып атасың. Эмки көрсөтүүдө биз ушул адамдардын, кыргыздардын оозундагы, жүрөгүндөгү макал, лакап, ооз-эки тарых жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул азыркы ушул айткан сөзүңө аябай бир далил болот деп мен ишенем. Садык байке өткөндө сиз өткөн көрсөтүүдө сиз айтып кеттиңиз, кыргыздардын салттары тууралуу, жанагы койду сойгондо тарамыштарын жебегиле, да жанагы ушундай бир ушулар жөнүндө да бир кеңири айтып берсеңиз, анткени ушул келишимге байланыштуу нерселер жөнүндө айткансыз. Эгерде кыргыз эли ушу келишимди билбесе, эки китепти окубаса, бул жашоосундагы азыр салт болуп калган, жана өткөндө айткан, бул малды кандай кылып союп жеш керек, анан ошонун ичинде устукандаганда жанагы биз чотожилик менен кашкажилик менен жамбаштын ортосундагы тарамышты жебейт дебеди беле? Ошону жебейт деп. Ал ошол жанагы Жакып менен Кудайдын периштеси менен күрөшүүдөгү сен батаңды бербейчи, мен кое бербейм деп шөткенде таң атып келатканда катуураак кармап мертинтип койгон деди. Ошондо мен Жакып тиги аксап калган деп атпайбы? Ошону билбесе, демек кыргыздар билгендиктен муну дагы биз дагы баталуу болушубуз керек. Жакыпка берген батаны эмне үчүн бизге албайт экенбиз? Кудай берген деп туруп, Кудайга ишенгендиктен ошону колдонуп келишкен да. Бул бирдеги. Анан дагы бир сөз бар. Азыр эсиме түшүп атат да. Биз топуракпыз деп айтышкан кыргыздарчы. Бул дүйнөгө биз келгенбиз деп. Конокпуз деген да. Биз түбөлүк өмүр тиги дүйнөдө деп. Кудай менен бирге болобуз деп. Анан кыргыздар Кудай теңирим деп сүйлөшкөн тайм. Кудай теңирим деп. Ки Кудай теңирин тааныбай кетиптир деп. Окуй деп. Анан жана айтып кетпедиби? Бир келишим түзсө өз ара деп. Келе колду берчи деп. Андан ошондо айтышкан. Мындаки экөөбүз кол алышып атабыз деп. Жанагы чоң нерсе болсо, жанагыдай кылып туруп мал союп, же чоң мероприятие болсо, же болбосо бир мындай бир жанагы бир жака
аттан оолоо же болбор чоң нерсе болсо жанагыдай ак боз бээни союп деп айтпайбы? Келишим түзүлгөн деп. Ал эми эки адамдын эле ортосунда болгон мамиледе кол алышып бүткөндөн кийин ушундай чыккан. Мынакей экөөбүздүн ушул убадабызга мынакей Кудай күбө депчи. Анан баарыбыз тең эле адамбыз да. Биз да табабыз деле адам болуп келген. Эгерде бирөө буза турган болсо, ошондо келип урушпай, талашпай эле. Баягы жерде, баланча жерде экөөбүз кол алышып ушундай убадалашпадык беле. Ошондо Кудай бизге өзгө болуп турду беле. Мен сени Кудайга койдум деп. Ошентип бастырып кеткен. Демек, мен асмандан баарын көрүп турам. Ар бир жүрөккө кирип турам. Ар бир жүрөктү сынап турам деген Кудайдын сөзү. Эгерде ошондой келишим Кудайды күбөгө алып туруп жасалган келишим бузула турган болсо, ошо бузган кишиге тескери таасир берген да. Бул бизге ишенген. Биздин элибиз ошого. Биздин элибизге ишенген. Анан ошондой таасир бергенин алар көрүшкөн да. Действительно ошондой болгон да. Эгерде ошо келишимдин кара ниеттик менен буза турган болсо, азгырык менен буза турган болсо, ошол адамдын үйүндө кандайдыр бир кырсыктар болгон, малынан ажыраган же бирдеке болгон, адамдай болгон. Анан ошондо мен туура эмес кылып турмун деп кайра келип кечирим сурап ошо кишинин өзүнөн анан өткөндөн кийин анан кайра баягы калыбына келген деген мамилелер ушу биздин укумдан тукумга бизге мурас болуп жеткен ушулар бар. Чоң рахмат Садык байке. Аскар байке, сизде кичине убактыңыз бар, ушуга келишим жөнүндө дагы коштоп койсоңуз болот. Мен билишимче бизде ошол келишимдин белгилери дагы болгон. Биздин боз үйлөрүбүздүн ичиндеги жанагы кресттер, анан жана сен сандык жөнүндө айтып кеттиң. Дагы кандай келишимдер бизде сакталып келген Кыргыз элинде? Мен бул эң чоң эки китепти окуган киши катары эки китепти бир эмесин айтсак, эң чоң келишим бул жаңы келишим да. Жаңы келишим дегенди бул Иса куткаруучу да дейт. Ошо ишка куткаруучу алып келген дейт. Ал өзүнүн канын төгүп дейт. Тигил крестке кагылып, ошол кан аркылуу адамдардын баарынын, ага ишенген адамдардын күнөөлөрүн жууш үчүн курмандык козу катарында айкаш чыгашта курман болгон. Ошол каны менен силер тозокко кетпейсиңер, мага ишенсеңер деген келишимди берип кеткен дейт. Бул жөнүндө мен кээ бир аксакалдарын угуп калдым, жанагы кагылайын деген сөз. Кагылайын деген баягы крестке кагылайын деген сыяктуу экен да. Бул деген баягы сенин ордуңда сенин балекетиңди алайын. Өлүп тиригиңди алайын, балекетиңди алып, сен үчүн мен кагылып калайын деген сыяктуу ошол келишимдин кандайдыр бир алыскы чагылуусу биздин лексикага кирип калган болуш керек деп ойлойм. Мындан башка дагы көп салттар бар Кыргызда, жанагы суу чачат коркуп калса же бир нерсе болсо. Мен ушуну дагы Америкадан жана пресвитериан деген болот экен, христианствонун бир бөлүгү. Ошол жерге барсам, ошолордон так ушундай кыргыздын учуктап деп коет. Ошону көрбөдүм кадимкидей. Чачат экен сууду, чачыпчы. Ушу келишим мына сени жаман кара күч тийбейт, сени ушундай Иисус Христосту ишенсең, ушу деп туруп учуктап коет экен да тигилер. Мен муну кичинемден мен дайым эле чоңойнан учуктап эле жатчы эле, анда түшүнчү эмес экен. Америкага барып түшүнүп келбедим мен ошо эмне үчүн учуктайт экен. Бирок эң негизини бул жерде көңүл бура турган нерсе кылымдардан келаткан ыйык китептер Инжил боюнча Иисус Христос, ал эми грекче аты, кыргызча айтты, Иса куткаруучу, Иса Мессия, азыр протестант жыйындарында Машаях деп атасыңар. Ошол Иисус Христос крестке барып, кан төгүп, курмандык козудай болуп, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн. Ошол чоң келишимге Кудай ушуга ишенсең келишебиз, давай, сенин күнөөлөрүң бар, кечилди. Сен вообще тозокко барбайсың, всё, конец. Келиштик деген сөз. Ким ишенсе ошол келишим анын бетине мөөр болуп басылып калат экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн азыр аягына чыгып атабыз. Эмки көрсөтүүдө биз Кыргыз элиндеги ооз-эки тарых, макал лакап, кошок бул кандайча жаралган жана каяктан келген жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Кудайым силер менен болсун.